var ya, bari görüş керек. Давайте. Oyna, oyna. Ne oldu eğilme? Шайбалар тек бүт жерибизге эле, буттарыбызга эле, ичтерибизге, открытый месталарга аябай тийген жаман ошо. А так мындай башка кыздардыкындай болуп, бутум сынып, там башыма тийип айткандай болду элек да. Кандай тыгылды? Эмне болду? Защитник болгон. Мындай качествосы бар кыздар да мындай короп турат да. Өзү өлсө дагы тиги жанындагысын корбойт да, ошондой кыздар бар. Жата калат шайбанын астыначы. Секирип түшөт кадимкидейчи. Анан тиги эркектер келип алып таң калып, "Блин, ана так нырнула" депчи. Коркпойбу депчи. Oyun болот. Oyunга катышабыз. Ошон үчүн давай смена, Смена. Элина, азыркы ошибка. Астына эмне чуркадың? Билесиң, он тебя все равно обойдет. Воротага тартыл да, воротага. Назад откатывайся, просто воротаны кошо жабышып. Эльвира, сен каякта жүрөсүң? Почему ты нападение моя зонага кирген даже? Андай турбайт, нормально турбайт. Давайте. Мен 7-ci класс, мен эки бебегим бар. Экөөбүз хоккейге ойнойбуз. Ал Беркинис Айтынук, ал 6-cı класс окуйт. Силерге кезинде өлө көп катоко күндө барчым. Күндө барып катоко тээп эле үйрөнүп эле, анан хоккей ачылганда барып, коркпой эле тээп ойноп. Негизи хоккейден коркуп ойнош керек да, коркпош керек да. Хоккей турисин ийгейт дегендейчи. Раздевалкабыздын крышасы тесилип калыптыр. Суу толуп калып атат да. Мурун бияк гараж болчу, машинанын гаражы. Бул жерге чейин гараж болчу, биягы чоккана. Анан быйыл балдар көбөйүп, биякты да буздук. Чоккананы бузуп салдык. Чокканабыз жок. Зато раздевалкабыз мындай кенен эле, баарыбыз батканга. Бизге борт жетишпейт. Анткени чоң оюндарга барганда алар уже борт менен ойногонго көнүп калгандыктан алар борт менен уже шестой игрок деп считаться этет. Да. А биз болсо ал борт менен биякта борт жок болгондуктан ал борт менен шестой игрок кылып ойной албайбыз да борт. Ошонубуз бизге жетишпейт да борт. Эртең менен 7-де. Анан вратарь керек. Локомотивдин тренеринен жардамчыларды сурап төлөп берели, жол расходун, картошка берели деп бизде бир жылы хоккейисттер ушу 1 гектар картошка сейип алып, картошкабыз толтура кайда барабыз билбей 20 мешок картошкага 10 күнгө алып келгенбиз эки бала. Бизге келген туыстарым
колдонулган эле клюшкалар болчу. Анан профессионалдар мисалы үчүн андай клюшка менен уже колдонулбайт. Но бизде жок да, ошого байланыштуу биздин балдар азыр ошондой эле клюшка менен иштей беришет. Азыр мен силерге көрсөтөйүн дегем. Мындай клюшкалар келген. Мисалы үчүн бул клюшка уже сынып калды. Мындай оңдош керек. Бояктары мына жарылып, ичине суу толуп, мындай эме оюнда толук ойдогудай иштеп бере албайт да бул ужечи. Конькилер биздин балдар негизи момундай конькилер менен үйрөнгөн. Бул Кытайдын раздвижной конькилери, пластмасс. Жылат 3 размер. Бирок булар деле азыр бүт мындай үзүлүп, сынып, кнопкалары иштебей эме болуп калганда жараксыз. Негизи 1 жылга эле жетет булар. Көп иштей албайт. Профессиональный коньки деген орто баа менен $100 болот да. Эч ким алып бербейт. $100 деген баланы 1 жылга кийип таштайт да. Анан азыр бизде андай деңгээлге жете элекпиз. Азырынча ушу хоккей менен эле алектенип, үйдө күчүсү болгондуктан үйдө байкелерим үйдө кал, мамамды кара деп ушинтишет. Өзлөр иштеп чет жакка кетишкен. Башында баары каршы болушту. Кыз бала эмне кыласың, ойноп деп. Азыр уже көнүп калышты, но бутумда травма болгон үчүн азыр көп деле эметпейт да, кийин өкүнүп калба деп. Мен үчүн жашоо болуп калды окшойт. Мурун жашоом башкача болчу. Азыр хоккей чындыгында эле жашоомдун бир маанилүү бир жолу тарабы болуп калды да. Хоккейный команда бул менин балдарым. Бүт бардыгы бирдей. Чоңу да, кичинеси да. Эң биринчи Казакстанга барып ойногум келип атат. Биринчи. Ооба. Анан аяктан Кудайым буйрса деп экинчи планым Москвага.